Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Белгилүү себептерден улам Абалким автордук программасы эфирге чыкпай убактылуу токтоп турду. Кудай буюрса, мындан ары кайрадан берүүлөрүбүздү коомчулукка тартуулап турууга аракет кылабыз. Баарыбыз күбө болгондой, Кыргызстандын ички саясаты дүйнөдө болуп жаткан бардык саясий жүрүштөрдү кошуп карагандан да активдүү болуп, бир күнүбүз дагы саясаттын сасыткы оюндарысыз өтпөй койду. Албетте, мурдагыдай болуп эле туш келди саясий фигуралар ачыктан ачык чыгып алып, бийлик талашып жаткан жери жок. Бийликтен куру калган, бул бийликти кантип болсо дагы кулатып, ордуна кайрадан өздөрү барып отуруп, каалаганын кылгысы келип жаткандар эми башка ыкмага өтүштү. Эми алар коомчулукка сагызгандай шакылдап турганга бир актёрду жалдап, аны сен кийинки президентсиң деп алдап, таптап, ансыз да президент болсом деп ондогон жылдардан бери өзүн эл алдына периште кылып көрсөтүп жүргөн кишини алдыга салып коюп, өздөрү көшөгө артынан тымыздын саясатын жүргүзүүгө аракет кылып жаткан учур. Анысы берилип алып, күнү-түнү өзүнүн Facebook, YouTube'дагы өзү айтмакчы бакма блогер активисттерине президент Жапаров менен Ташиевти болушунча жамандап, ойду тоону сүйлөтүп, өзү бир туруп Кемпирабадка барып, ызы чуу салгысы келип, бир туруп жогорку кеңешти таркап кетүүгө үндөп, бир туруп хадис айтып, бир туруп гыйбат айтып, кыскасы баягы эле адатынча жашоосун өткөрүп жүрөт. Ага ишенген кээ бир жаштар тилим бар эле деп акыбетін ойлобой, түштүк диалекти менен айтканда, галдарап жалган жашыкты сүйлөп алып, темир тор артына биринин артынан бири отуруп жатканын да көрүп турабыз. Албетте, ал жаштар эгер өзүнүн үй бүлөсүнө жакшылап аталык кылып, небере эркелетип, сыйлуу чоң ата, кадырлуу абышка болуп отура албаган кишинин артынан пайгамбарды ээрчигенде ээрчип алышпаса, бир аз өздөрүнүн акыл эси менен ой жүгүртүп, кыргыз элин кантип жолдон адаштырамын, кантип элдин оюн бузуп, чаң тополоң салганга салым кошомун деп эмес, канткенде элимди тынчтыкка, ынтымакка чакырамын, канткенде кыргыз элим ыркы кетип, артка карай жылбастан, биримдикке келип, алдыга карай жылат болду экен деп санаа тартып, аракет кылышканда, балким элдин ак батасын алып, апалардын батасы тийип, Кудайым жакшылыктарын көбөйтүп бермек беле деп ойлойсуң киши. Таба эмес, тобо дейсиң го, бирок элдин назарынан калып, бирөөлөрдү зексин деп шылдыңдап отуруп, акыры өзү зек болуп калгандарды көрүп туруп, Кудай алдында баарыбыз пейилибизге сак болушубуз керектигин түшүнүп турабыз. Буга чейин Кыргызстанды каалагандай калчап жүрүп, эми бийликтен куру калгандын баары азыр бир муштумга биригип, бири элчи болуп отурганына, бири депутат болуп отурганына, дагы бири жөн эле бизнеске кеттим, элим кыйналганда саясатка келемин деп келип кетип жүргөнүнө, бири абакта же Россияда качып жүргөнүнө карабастан, гей парадчылары дагы, эр парадчылары дагы, батышчылы дагы, орусчулу дагы, чыгышчылы дагы, ити дагы, бити дагы бир командага биригип, Жапаров Ташиев бийлигине каршы иштеп жаткан чагы. Булар үчүн азыркы бийликтин куруп жаткан жолдору, көпүрөлөрү, мектептери, мамлекеттик имараттары, көтөрүп жаткан айлык майыналары, чечип жаткан чек арасы, сатып алып жаткан аскердик техникалары, курабыз деп жаткан темир жолдору, ири долбоорлорунун бири дагы бир тыйынчалык мааниге ээ эмес. Бул талассыз. Буларга бир гана нерсе керек. Эптеп эле отурса опок, турса сопок деп ооз көптүрүп Жапаров менен Ташиевти жамандаш керек. Ушакташ керек. Элге жаман көрсөтүш керек. Элди көчөгө алып чыгыш керек, бийликти алыш керек. Анан өздөрү каалагандай калчап, кыргыз элинин байлыгын талап тоноп, жыргап жашап калышы керек. Булар көздөрүнөн жашы тегеренип, ой биздин мигранттарыбыз кыйналып жатат, ай биз мектеп окуучуларына мектеп жетишпей жатат, балдар бакчасы жок болуп атат, жолдорубуз жаман болуп атат, Казакстан менен чек арада фуралар туруп калды, байкуш элим кыйналып атат деп элге күйүп, күнү-түнү жүрөгү сыгылып, маанайы чөгүп, кайгырып, үйүндө отура албай, канткенде ушул маселени чечсе болот экен, кантип президентке жардам берсем, кандай сунуштарды киргизсем экен, кимдер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, элиме пайдам тийсе экен деп кайгырып, ыйлагыдай болуп чуркап жүргөн жери жок. Муну эми акыл эстүү элибиздин баары эле көрүп билип турса керек. Булардын бир гана ой максаты бар. Баягы эле пиар. Эптеп интернетке бирдемкелерди сүйлөп чыга калсам, элдер мени көрүп, о азамат,
ушул депутат же ушул адам туура айтып атат, ушундан бир нерсе чыгат, аябай билимдүү экен, чыныгы патриот турбайбы деп алданса. Бийликти жаман көрүп, Жапаров менен Ташиев жаман адамдар турбайбы? Неге ушуга окшогон сабаттууларды бийликтин күчтүү жерине койбойт деп ишенче келибиз ширин актёрдук чеберчиликтин көрүнүшүнө алданып эле отуруп калса. Бирок азыр эми эл башка, заман башка эмеспи? Кыргыз элин мындай куу түлкүлөр нече ирет алдап жүрүп, бүгүн эми элибиз реалдуу иштерге гана карап, талдап, өзүнүн баасын берип калган болуш керек. Эми баатыр наамы боюнча президент Садыр Жапаров бир катар кишилерге кыргыз эл баатыры наамын ыйгарганына барыбыз күбө болдук. Башкасын айтпаганда дагы 2010 жылдагы каргашалуу июнь окуяларындагы Камчыбек Ташиевдин эки элди тынчтандыруу үчүн хан кечип, Оштогу айрыкча Жалал Абадтагы Сампа окуясын андан ары ырбап кетүүсүнө жол бербей, 10 миңдеген элди токтотуп, куралданган сепаратисттерге жалгыз барып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, тынчтыкты алып келгени үчүн сыйлаганы түшүнүктүү болду. Анткени 2010 жылы жасалган бул эмгектерди кыргыз эли ошол кезде эле дароо баалап, ыраазычылыгын билдирип, Ош жана Жалал Абадта 10 миңдеген кишилер чогулуп, ак батасын берип, баатыр наамын ошондо эле ыйгарып коюшкан болчу. Буга жалпы эл күбө болгон. Бирок ошол кездеги убактылуу өкмөт болуп келип, бийликти колго алгандар бир да жолу Камчыбек Ташиевдин эмгегин айтыш мында турсун, атын атаганга да жараган эмес. Тетирисинче Ташиевди улутчул, жаман саясатчы катары көрсөтүүгө аракет кылып, атайын пиар иштерин жүргүзүп, кумтөр үчүн камап, дагы башка ойдон чыгарылган ыплас нерселерди жасап, элдин кыжырына тийип келгени чындык. Президент Жапаров тарыхый адилеттүүлүктү орнотуп, баатыр наамын ыйгарып, көзү тирүүсүндө эмгеги бааланганын көрүү Камчыбек Ташиевге жараткан тарабынан буйрулганына баарыбыз күбө болдук. Анткени биздин элибиздин аң сезиминде адамды качан гана өлүп, о дүйнөгө кеткенде гана баалап, артынан жакшы сөз сүйлөп, ыйлап, кошок салып, кайгырып, аттин кокуйлап отуруп калган учурлар гана сиңип, тирүү адамды эч качан жакшы дебей калган кишилерибиз да жетиштүү эмеспи? Бирок эми кызык болуп жаткан жери Азимбек Бекназаров деген убактылуу өкмөттүн мүчөсү, мен бульдозермин деп далай саясатчыларды коркутуп жүрүп үйрөнүп калган аксакал, Ташиевге баатыр наамын берилгенине ичинен күйүп, жанып, Сампадагы окуяны Ташиев эмес, мен токтотконмун деп чыкканын дагы көрдүк. Эл арасында айтылгандай, бетиң бет эмес, бетон болуп калса дагы, мындай сөздү айтканга уялса керек эле башка адам болгондо. Дагы жакшы июнь окуяларын көргөн 100 миңдеген кишилердин бүгүнкү күндө көзү тирүү. Ташиев эмне кылгандагы, Бекназаровдор эмне кылганын өз көзү менен көргөн мекендештерибиз 10 миң деп саналат. Болбосо бул Бекназаров дегендери 2010 жылдагы июнь окуяларын толугу менен мен токтоттум, Кадыржанды алып келип камадым, убактылуу өкмөттүн баарын камап, жоопко тартып, снайперлердин баарын кармап, элдин мүдөөсүн аткарганмын деп чыккандан деле уялбайт окшойт эле. 2010 жылы Жалал Абадта, Сампада элдин баары сузакка киребиз деп 10 миңдеген кишилер чогулуп тургандагы окуяларды, андагы Ташиевдин кадамдарын жана Бекназаровдордун кадамдарын көргөн журтташтарыбыздын айрымдарынын сөздөрү менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эмнеси болсо дагы, бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн эркелетип, аяп, жашын сыйлап, кашын сыйлап, боорукердик көрсөтүп отура турган болсо, албетте кой деген сайын кылыгын көрсөтүп, элибизге булар дагы көп кинолорду койгондон кайра тартпашы анык. Элибиз айтып жүргөндөй, ошончо элди кырып, канын төгүп туруп бийликке келген кишилерден жакшылык күткөндүн өзү албетте такыр туура эместиги анык. Саламатта калыңыз. Эки элди кагыштырып, согуштуруп, кыргынга учураткандар 14-төн кетиш керек, камалыш керек. Элдин күткөн ошол да, 10 жыл бул бүтпөйт. Эл күтө берет, эл чыдам кетет акыры. Бул эки элди кырыштырып коюп, монтуп отурат. Мына Бекназаров чыгып, мен башкамын сузакты, мен тополоң токтотмомун деген Өзбек эли ham көрдү да ким токтотконун. Өзбек эли менен барып канча сүйлөшкөн да. Биз бул кандай? Бул эми Бекназаров иштен алып койсо эле, аксакал деп канчадан суранып кетем, аябаш керек буларды. Булар чычкан көчүк ар жерде чычып жүрө берет. Өзүн өзү көрсөтүп, мен деп
PR kıla verişti, bular jakşı göredi. Bular jantalpastlık kılıp atadi, el bilet. Beknazarov'tu sroçno aparıp tıkış gerek. Bu özü başında ele Beknazarov'tu koyam aksakaldı, yumşaktık kılıp pasostuğa jiberiп, zачем? Bарын kamaş gerek. Oşonda Özbek, Kırgız, iki el жүрегі толот да айтады да, мына чындык бар турбайбы? Кыргын кылгандардын баарын камады деп айтат. Ошондон кийин чындык орнош керек. Ансыз болбойт.